сөзден сөз шығып кетті қиямат деп. Демек қияматтың 30-дан ашық, 90-дан ашық белгі аты бар деп атамыз. Эмне үчүн экен? Қияматтың болуусуна шектенбей ишеніңіз, грамм шектенбей. Бардық пайғамбарлар қияматтың болуусун айткан. Биздин акыйдабызда биринчи таухид, экинчи рисалат, үчүнчүсү кыямат. Негизги 3 түркүк менен кетет. Алланын жалгыздыгы. Жаратууда жалгыз, затында жалгыз, сыпатында жалгыз, эзелтен түбөлүктүү, жаралганга окшош эмес, эч кимден коркпойт, эч нерсени унутпайт, эч кимден алданбайт. Жараткан Алла Таала жаралганга окшош эмес, ал жалгыз турган. Ибадат кылганга лайыктуу. Кудурети чексиз, райымы чексиз, казынасы чексиз, неаматы чексиз. Кечирем десе эч кимди сурабайт, азаптайм десе эч кимди сурабайт. Бейишке киргизсе райымдуулугу менен киргизет, дозокко киргизсе адилеттүүлүгү менен киргизет. Жараткан Алла, ааламдын башкаруучусу, жаратуучусу, көзөмөлдөөчүсү. Таухид, ибадат Аллага гана лайыктуу. Рисалат, Алла Тааланын тарабынан кабарлар келген, пайгам, кабарлар келген, рисалат деп коет ошону. Эй, бенделерим, мен силерди бекер жараткан жокмун. Мына кабарлар келет силерге. Буйруктар келет, тыюулар келет, мисалдар келет, окуялар келет, кыссалар келет. Бейиш кандай, анын кабарын берем. Дозок кандай, анын кабарын берем. Эмнеден жаралгансың, бунун кабарын берем. Кантип жаралгансың, анын кабарын берем. Ааламды кандай жүргүзүп атам, бунун кабарын берем. Учурдагы пайгамбарлар жиберген, бунун кабарын берем. Баарда рисалат Алла Тааланын тарабынан SMS деп коебуз го. Арапта рисала деп коет. Жазып түшүп жетесиң го. Алланын кабарлары келет бизге. Ким алып келет? Пайгамбарлар алып келет. Алла Таала китептерди түшүрдү, пайгамбарларды жиберди. Şu adam balasının uşul baktısı üçün, baktısızlıktan kutuluğu üçün. Peygamber emni üçün geldi? Oylanboy siz bu. Peygamber emni üçün geldi? Emni üçün geldi al? Kutkarı üçün geldi. Allah'ın kavarın jetkiri üçün geldi. Hakikatı aytış üçün geldi. Hakikati görsötüş üçün geldi. Peygamber'in gelgen maksatı missiyası uşul. Peygamberimiz en akırkı peygamber Muhammed Aleyhisselam geldi. Missiyası kanday peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dı çeşmelep berүү, açık aykın bayandap berүү, elge jetkirip berүү, Kur'an menen yaşagan, Kur'an menen nurlangan, Kur'an menen münözdelgen, tünü dağı, gündüzü dağı kitap, tuğan bizde kitabımız var Kitabı jokta yaşabaydı da. Kitabı var ümmetimiz biz. Aldığımızda joldamamız var. Allah'ın kitabı var ümmetimiz. Allah'ın kalamı var ümmetimiz tuğan. Biz hiç kimge muhtaç emesiz. Hiç kimge göz karan emesiz. Dinimizde hiçbir nerseni taşlap koygan yok. Bardık nerseni aytıp bergen. Bar desen. Daşı Allahu Akbar. Qaysı sözü söylese bolat, qaysı sözü bolboyt. Kançalık kaygırış gerek, kançalık kaygırbaş gerek, kançalık kuanış gerek. Bardığın aytıp berip koygan. Tazalıktın türün, ibadattın türün, ынтымактуулуктун түрүн бардык нерсени кадам таштагандан бери айтып койду. Кадам көтөргөнгө чейин дагы биз мусулмандар азат, эркин эмеспиз. Азатчылык, айванчылык. Мына нагородун эле жеп кете берет, тиги нагородуну токтой. Инсан азат эмес. Менин укугум кара. Менин укугум бар. Бирок экинчи укугу башталганда сенин укугуң токтойт. Укугум бар деп мынаны үйүнө кирип жашап алсам болбойт да. Туурабы? Укугум бар деп мынаныкын жей берсем болбойт да. Мына эми жейше турган. Буну кандай алып ич атасың, буну айвансыңбы сен дейт да. Бул эмне? Мен тамагым бул дейт мен. Аякта сатып келген ушун тамагы да. Уй койго баары бир да буну кандай жей берет аныкын дейт. Түшүнүп атасыздарбы? Азатчылык, айванчылык. İnsan андай azat emesmi? Bize çek var. Bunun hukukuna gelgende meniki toktayt. Bunun hukukuna gelgende meniki toktayt. Bunun hukukuna söz erkinliği. Tuğra. Bırak söz erkinliği ikinci hukuku baştalganda sen söz erkinliğini toktap kalat. Андай emес de anan kalagандай söylөгөнгө, kalagандай nersen jep, kalagандай yaşa. Yok.
Bizde Allah subhanahu wa taala çek koyup koygan. İnsandık raмкадан çıkpa. İnsandık çekten çıkpa. Uşunun adı din. İnsanday olup yaşa, hayvanday olup yaşava, şeytanday olup yaşava. Şeytandap ketpe, hayvandap ketpe. İnsan boydan kalam, insan boydan ötem dey turgan bolsaң, paygambarды oku. Paygambar sana insan kanday yaşaş gerek oşu jolda alıp kelgen. İnsaniyattın çegini alıp kelgen. Uşul yerden çıksan hayvandap ketesin. Şeytandap ketesin depçi. Bul jagına çıksan hayvandap ketesin, şeytandap ketesin. Raмкадан çıkpa insan bolup yaşaysın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tarafından to'liq insançılıktın, insaniyattın rahatına, insaniyattın kasiyetin saqtaganga, baktırlıktın joluna mına uşunu alıp kelgen. Emi tüşünöyle risalet emne ekenin. Allah'ın kavarları. Allah subhanahu wa ta'ala жалган сүйлөбөгөлүгө, жалган сүйлөгөндөргө Allah'ın nalati olsun dedi. Taharat algıla dedi. Özüңөр kaalagандай жуунбагыла, Allah kaalagандай жуунгыла. Özüңөр kaalagандай ibadat кылбагыла, Allah kaalagандай. Allah'ın kандай kaalagаны пайгамбарыбыз көрсөтүп берген. Allah'ın kaalagаны пайгамбарыбыз көрсөтүп берген. Allah мынандай деп каалап атат. Өзүң kaalagандай эмесби? Сарылып турганбы, жүгүргөн бойдон кетип калды. Бу кандай болду жуунган? Токто. Эки колду жуу, Бисмилла. Оозду чайка биринчи. Оң кол менен жакшылап мисвак барбы? Щетка паста. Мурунга жакшынакай тарт. Адам уктаганда, шайтан 3 түйү менен түйүп коет. Байлап коет. Эртең менен турасың багымдатка бирөө чечилет. Дарат алганда экинчи чечилет. Namazdı başlaganda 3-cü çeçilip. Всё. Alhamdulillah. Şeytan 3 tüyünü çeçildi. Mına insan. Şunda emi jaşosu, oşo günü inşallah rahatda jakşılıkta ötөт. Uktay verdi. 3 öteң çeçilbey kaldı. Şeytan koşumça zara kılıp saldı buga. Turattan bışkırsa de bardığına çıkart. Kulağı, gözü, çırpak, bardığı nerse. Şeytan zara kılıp saldı bardığına. Bağımda attı verdi Allah Teala. Tüyüp salat da tüyüp salat. Demek Allah subhanahu wa ta'ala kanda juunganга ayttıbı? Murunga bışkır. Emi betти жуу. Koldu жуу, karadың su jakşı eleken. Damı buzulgan emesmi? Нормально. Жыты жок. Emi farzды atkar. Emi эмнени atkar? Sünnetler farzga daýardayt. Sünnetler ne ekeni? 5 barmaqdan burada kişine salat palatlar bolat go kişine göңүлдү açkan. Negizgi tamak plov. 5 barmaq az bura kişine salat çay pay nam. Damına gel çay pay içkiler. Bura geza bileriz hazır az gelet at yakta tamam. Farzga daýardayt, sünnet daýardayt. Muqaddimat dep koyat bunu. Muqaddimat aldın kişi bere turgan kişine göңүлдү aça turgan menüler. Sünnet daýardayt turganlar. Allahu akbar. Sünnet tuğanlar bu Nuh paygambardın kemesi degen. Nuh paygambardın kemesi. Sünnet Nuh paygambardın kemesi. Egerde sen bu dünya ahirettin baktısızlığından günögө çömülüp ketip, baktısızlığı çömülüp ketkenden saktansanız, anda sünnettin kemesine çıkıp alınız. Nuh paygambardın kemesi, kemeden başka bürö da kalgan emес jandık. Alamda dagı bardığı baktısızlığa uçurayt tuğan. Ziyanga uçurayt. Sünnettin kemesine mingenden başkalarda. Sünnetke minip alınız. Sünnettin kemesi. Nuh paygambardın sünnet, Nuh paygambardın kemesi degen. Şunun için inşallah tuğanlar risalatda aytып atат элек. Paygambar al ülgü bolat. İbadatta, kulk münözde, tazalıkta, davatta, akidada, ahiretke dayan ülgü bolat. Üçüncüsü kıyamet. Bardık adam atadan tartıp Muhammed Aleyhisselam bardık aytkan. Bu dünya turuktu emez. Ketebіз. Dayardanış üçün gelgen biz. Tübölütü ahiretke dayardanış üçün gelgen biz.
Бул кала турган дүнүө эмес. Утурумдук, бардыгы утурумдук. Жаштыгы утурумдук, курсанчылыгы утурумдук, кайгысы утурумдук, мал мүлкү утурумдук, ден соолугу утурумдук. Же түбөлүктүү буяк. Мектептеги кезиңизди эстесеңиз, азыр чачыңызга, сакалыңызга ак түшүп калды го, жок эле го ошо актар. Азыр 40-50ге чыгып калдыңыз, баягында секирип чыгып, секирип түшмөй жок да азыр. Же барбы дагы эле? Мектептеген ойломойт эле кал. Карылык бол, алат ал өзүң. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Алып кетет ал. Утурумдук дүйнө бул. Түбөлүгү тиякта. Кыямат, кыямат. Эмне үчүн ушунчалык көп аталган? Биринчиси, кыямат болуусунда грамм шектенмеңиз. Ошон үчүн Алла ушунчалык көп айткан. Экинчиси, хуп даярданыңыз деп коет. Ушунчалык көп айтты, жакшылап даярданыңыз. Өтө жакшылап даярданыңыз. Арманда калбай турган даярданыңыз. Кыямат ушунчалык көп атын айтты, алымдар эмне үчүн көп айтты не дейт? Жакшылап даярданыш үчүн. Тияка барганда, кап, даярданбай келип калыпмын, же жакшылап даярданбай калбапмын деген арманда калбайлы. Кыяматтын бир аты яумул хасра, арман дейт да. Өкүнө турган. Я хасарата, ай, арман, Адамзаттын бардыгы арманда болот экен. Жакшылар дагы, жамандар дагы арманда болот экен кыяматта. Өкүнүчтө болот экен. Жамандар өкүнөт экен. Жакшы иш кылбаппыз деп өкүнөт экен. Жакшылар өкүнөт экен. Азыраак кылыппыз деп өкүнөт экен. Өкүнбөгөн эч ким болбойт. Кыяматта бардыгы өкүнөт. Бирок эмнеге өкүнөт? Кеп ошодо. Жамандар жакшылык кылбаганына өкүнөт. Жамандык кылганына өкүнөт. Тооба кылбагандыгына өкүнөт. Намаз окубай койгонуна өкүнөт. Алланы зикир кылбаганына өкүнөт. Куранын окубаганына өкүнөт. Сүннөттү бекем кармаганына өкүнөт. Өкүнөт, однозначно өкүнөт. Жалган сүйлөгөн, мына. Канчаны алдаган, канчага текеберленген, канчаны көрө албастык кылган. Бардыгына өкүнөт бул. Бирок өкүнүчү пайда бербейт да. Кеп ошодо болуп атпайбы? Өкүнүч пайда берип калса жакшы болот эле. Бул дүйнөдө өкүнүч пайда берет. Ат-тауба надам. Тооба деген өкүнүү деген сөз. Бекер кылдым. Ушу керек эле да. Күнөөнү бекер. Ушуга чейин намаз окубай жүрүп, кап. Мына ал керек ушу. Жүрөгүңдөн кап деп чыгып кетсе, мына нормал. Күнөөлөрдү бекер кылыпмын. Жакшы иштерди кылбай коюпмун деп өкүнгөн, бул дүйнөдө пайдасы тиет, тиякта пайдасы тийбейт. Экинчиси, тияктагы жакшы адамдар дагы өкүнөт. Зикирди көбүрөөк кылсам болмок экен. Ушунча сооп алмак экенмин. Садаканы көбүрөөк берсем болмок экен. Сажданы көбүрөөк кылсам болмок экен. Дуаны көбүрөөк кылсам болмок экен. Тиги дүйнөдө вообще мен дуамдын бирөөсү дагы акысы берилбей, бардыгы ушу ахиретте берилсе болмок экен. Көбүрөөк жылмайып жүрсөм болмок экен. Көбүрөөк пайда жетсем болмок. Көп аякта өкүнөт. Я юхаллазина аману зкуруллаха зикран катира. Эй имандылар, Алланы көп эстей бергиле. Пайгамбарыбыз Мираждан келатып Ибрахим пайгамбарга жолукту. Ибрахим пайгамбар айтты: "Эй Мухаммад, үммөтүңө салам айтып кой. Менен салам айтып кой" дейт. Алейхи ва алейхимус салату вассалам. Анан айтып кой, бейиш бул майдан, ачык майдан. Анын дарактары субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Бейиштин дарактары. Ушу дүйнөдө туруп алып, бейишиңизге дарак тиге бериңиз. Канча зикир кылсаңыз ошончо тигилет. Эртеге бардыгын көрөсүз ушунун бардыгы. Ошого өкүнөт да, анан кап да бир 100ду айтып койсом болмок экен. 1000ди кошуп койсом болмок экен, кап депчи. Ошо туганда кыяматтын болуусу жакшылап даярданайын. Ар бирибиз даярданайын. Ата баланы карабай турган күн, эне баладан кача турган күн, бала ата энеден кача турган күн. Яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани. Адамга эң жакындары ата эне, аял бир туган бала чакасы барды качат деген. Качат, сиздин жаныңызга бирөө турбайт. Сизге бирөө сооп бербейт. Бирөө.
Бирөө сооп, бир сооп бербейт. Ар ким өзүнүн алдын ойлойт. Ар кимдин кабыры өзүнчө, таразасы өзүнчө, эсеп китеби өзүнчө болот. Атаңыздыкы эсеп китеби өзүнчө, сиздики өзүнчө болот. Аялыңыз өзүнчө, сиздики өзүнчө болот. وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Allah айтат, ey, эрте кыямат күнү адилеттүүлүктүн таразаларын орнотобуз. Таразаларды орнотобуз, адилеттүүлүктүн таразаларын орнотобуз. Мавазин ал-кыс дейт. Ар бир амалдын таразасы өзүнчө, ар бир адамдын таразасы өзүнчө. Атаңыздык өзүнчө таразасы, апаңыздык өзүнчө, сиздик өзүнчө, аялыңыздык өзүнчө, бир туугандар өзүнчө, балаңыздык өзүнчө, кызыңыздык өзүнчө. Өзүнчө, тараза өзүнчө. Ар бир адамдык амалдыгы да өзүнчө. Намаздын таразасы өзүнчө тартылат. Орозонук өзүнчө тартылат. Зикирлердик өзүнчө тартылат. Ал-вазну яума идинил хак. Тараза кыямат күнү бул акыйкат, бул биздин ыйманыбыз, биздин акыйдабыз. Тараза бар. Адамдын сөздөрү тартылат. Адамдын сөздөрү, амалдары тартылат. А сиз ойлобоңуз азыр. Мурда айтылат, сөз кантип тартылат таразага. Оңойлуу болуп калды азыр. Азыр технология өнүккөн, мурунку 50 жыл мурдагылар болгон түшүнбөйт эле. Азыркы жөн эле акыл, либой адам түшүнүп калды. Сөз тартылат. Мындай температураны тартып атпайбы мен узактан эле. Так, 36 өтө беринен. Бияка туруп туруң. Узактан элечи? Я. Мындай келет, узактан берин. Сиз 80 менен келатсыз, штраф төлөп коюң. Каяктан билдиң, Эмне кыласың каяктан билген, төлөп кой бер. Мен көрүп аткан сен каяктан көрүп алдың? Оңой эле дени. Учуп баратат анага. Канча? 60 тонна. Каяктан билген тоннасын, Абадагы самолеттин тоннасын билип калды азыр. Абанын ылдамдыгын билип калды. Мынада деле ылдамдык бар. Мына. Абанын ылдамдыгы скорость, ар бир нерсе скорость. Сөз тартылат ал, оңой эле ал. Акылдан сырткары нерсе эмес. Ар бир сөзүңүз тартылат кыямат күнү, таразага тартылат. Түшүнөсүзбү? Кылган амалыңыз да таразага тартылат. Ар бир кадам, мечитке келген кадам бар го, таразага тартылат. Ар бир кадам, ырыскы издегенге, адал ырыскы издегенге ар бир кадам таразага тартылат. Бечаранын кажетин бүтүргөнгө ар бир кадам таразага тартылат. Алланын жолуна чыгып, дин үйрөнөм, дин таркатам деген ар бир кадамга тартылат. Бул өтө улуу сооп. Дин үйрөнүү максатында, дин үйрөтүү максатында ким Алланын жолуна чыга турган болсо, ар бир кадамга 49 миллион сооп жазылат. Бул эки хадистин жыйнагында. Бир хадисте келбейт, эки хадистин жыйнагында. Эки хадистин жыйнагында. 700 миң өзүнчө. 700 миң өзүнчө. 700 өзүнчө. Аллаху акбар. Алланын жолундагы сарптаган акча 700 сооп болсо, бир риваятта 700 миң дейт. Алланын жолуна чыккан кадам, Алланын жолуна сарптаган нафакадан 700 миң эсе көп. 49 миллион сооп кайсыга бар? Ким өзүмөн дирини үйрөнөм. Ушу Аллахымдын, жаратуучумдун динин үйрөнөм, пайгамбарымдын динин үйрөнөм. Жана башкалар менен да бөлүшөм деп чыккан адам бул сооптун тагында калат. Бул жөнөкөй эмес, ар бир кадам кыямат күнү тартылат. Имам Бухари рахматулла алейх өзүнүн китебинин, пайгамбарыбыздын өмүр баяны, бардык сөздөрү, амалдарын эң туураларын топ башынан топ келип иннамал амалу бинният деп баштаган. Бардык амалдар ниетке жараша, сөздөр ниетке жараша, эң акырына келип туруп, ушу акыркы ушу хадисти менен бүтүргөн да. Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, калиматан, эки сөз бар экен. Эки сөз. Хафифатан алал лисан, тилге аябай эле жеңил экен. Сакилатан фил мизан, таразада өтө салмактуу, оор экен. Хабибатан илар рахман, мээримдүү Аллага өтө сүйкүмдүү экен. Ал кайсы эки сөз? Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Ушул эки сөз тилге жеңил, таразада оор, Аллага сүйкүмдүү, таразада оор дегенге көңүл буруңуз. Имам Бухари акыркы хадисти алып келип атат.
Tarazаңызды ойлап жашаңыз деп атат. Таразаңызды ойлап жашаңыз. Ертеге мен таразам сооп жагы салмакты болобу же күнөө жагы салмакты болобу? Тараза ошону айтат, тараза деп. Эки жагы тең бар. Адам баласында жакшы иши дагы бар, жаман иши дагы бар, сообу дагы бар, күнөөсү дагы бар. Тараза ошон үчүн. Бул ошо хадисте алып келип атат. Таразада оорун айтып коеюн силерге бир секрет. Биз ушундай бир секрет айтып коеюн. Таразадагы оор. Кыйналбай туруп таразаңызды оор кыла турган нерсени айтып коеюн деп айтып атат. Сакилатан фил мизан. Эртеге тараза болот. Амалдар таразага тартылат. Ниетиңиз да тартылат. Амалыңыз да тартылат. Кулк мүнөзүңүз да тартылат. Амалдарыңыздын баардыгы тартылат. Намазыңыз да тартылат. Садакаңыз да тартылат. Баардыгы тартылат. Ошондо салмактуу боло турган амал кайсы экен? Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Мына ушу эки сөздү пайгамбарыбыз айтты. Бул биринчиден тилге жеңил, экинчиден Аллага сүйкүмдүү, үчүнчүдөн таразага оор. 10 жолу айтсаңыз, ошого жараша Алланын мухаббаты түшөт. 100 жолу айтсаңыз, ошого жараша түшөт. 1000 жолу айтсаңыз, ошого жараша түшөт. Bir жолу айткан менен 1000 жолу айткандын айырмасы жер менен асмандай. Мен bir жолу айттым субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим деп. Bir жолу айттым. Алла Тааланын буга сүйкүмдүү. Ошого жараша Алла Тааланын алдында сиз сүйкүмдүү болосуз. 1000 жолу айтсаңыз, андан 1000 эсе жогору деген сөз да. Ошон үчүн иншалла бул зикирди үйрөнөйлү, тилди көндүрөйлү. Биз азыр тилибиз өзүбүздү мактаганга көнүп калган, бирөөнү жамандаганга көнүп калган, дүйнөнү мактаганга көнүп калган. Тилди эми нугун бурайлы кичине. Тил дейли коем, токтот эми. Будан ары Алланы мактаганды үйрөн. Өзүңдү эле мактай бербей, кимди макта? Алланы макта. Сени кыйын кылган Алла, сага тил берген Алла, акыл эс берген Алла, күч берген Алла, сени чемпион кылган, сени бай кылган Алла, сени Кореяга алып келген Алла, тилде Алланы мактап кое бер. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Айтыңыздарчы? Алла кабыл кылсын. Таштабайлы. Таштабайлы. Океандын жээгинде турат экенсиңер. Пайгамбарыбыз айтат, ким субханаллахи ва бихамдихини күн сайын 100 жолу айтса, 100. Анын күнөөсү океандын көбүгүнчөлүк болсо да кечирилет деген. Субханаллахи ва бихамдихи. Маанисин угуп коюңуз. Субханаллах деген Алла бардык айыптан таза. Бардык кемчилдиктен таза. Бардык жетишпестиктен таза. Аруу зат. Баласы жок, аялы жок, махлукка окшош эмес. Жаралгандан таза зат. Жаралганы сыпаттарынан таза зат. Субханаллах деген мааниси ушул. Субханаллахи ва бихамдихи. Алла мактоо айтуу менен. Мындайча айтканда, Алланы мен арулайм, ага мактоо айтуу менен бирге. Алланы арулайм, ага мактоо айтуу менен бирге. Субханаллахил азим. Алла Тааланы мен арулайм, ал улуу зат деген сөз. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir жолу үйүндө эртең мененки намаз окугандан кийин Пайгамбарыбыздын жубайы, момундардын энеси Жуайрия радıyallahu anha, энебиздин аты Жуайрия. Пайгамбарыбыздын аялы жубайы, момундардын энеси болот. Жуайрия радıyallahu anha багымдаттан кийин зикирге отурат. Намаз окуган жеринден таштабай, башка жакка кетпей, ошол жерден зикирге отурат. Алланы зикир кылып эстеп, чаштыкка чейин, зухага убактка чейин. Багымдат bir 5-6'da olsa bir saat 10-11'ge çeyin de 4-5 saat zikirde. Peygamberimiz bir jumuşu menен sırtqa çıkıp ketken ele. Kaytıp gelse üyüne enemiz dağı ele zikirde oturgan eken. Peygamberimiz uşul yerde aytat da, ay Juvayriya, men seni taşlap ketkenden beri dağı ele zikirde oturasın mı? Ova deydi. Peygamberimiz aytat, men deydi, 4 sözdü 3 jolu ayttım deydi. Oşonu tarazaga sala turgan bolsoң, senin bağımdattan çaştığa çeyin zikir kılgan soğuğunun göğürak değil. Allahu Akbar. Amal kılayın desen eğer aytıp vereyim. Bol bolsa başka ötüp öte vereyim.
Ya. Bolobу? Subhanallah. Subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Buna törtön. Uşunu 3 yol aytıp koyasın. Subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Oldu. Bağımdattan keyin uşul 4 sözdü 3 yol aytıp koyasın. Sizin zikriniz bağımdattan çarşıga çeyin 4-5 saat zikir kılganda orudun basat. Uşuncha sawab olasiz. Subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi. Manisi qanday? Men Allah'ını arulayım, bardık ayıptan taza ağa maktoo aytуу menen birgelikte adada halqihi mahlukların sanınca deydi. Kança kene? Kança jol subhanallah deysiz? Mahlukların sanınca. Men bilbeyim mahlukun sanı kança. Allah bilet. Oşonçoluk. Mahlukların sanınca. Balıklar kança? Men bilbeyim balık kança eken. Kumдар kança? Men bilbeyim kum kança eken. Mına al. O daraktardın жалбырагы kança? Men bilbeyim. Yıldızların sanı kança? Men kayaktan bileyim. Bırak uşunu bilem. Mahluk kança olsa oşonça Allah Teala'ga subhanallah olsun, oşonça elhamdülillah olsun da. Qarаңыз qanday qasiyetli söz da. Mahlukların sanınca Allah Teala'ga ne olsun? Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi ve bihamdihi. Adada halqihi. Ve rida nefsihi deb. Allah razı boluşunça. Uşu subhanallahi ve bihamdihi. Uşunu aytып атасыз. Allah'ın razı boluşunça olsun. Allah'a maktoo. Ve zinete arşihi. Allah Teala'nın arşını salmağınça olsun. Arşın salmağını aytып bereyim mi? Mına jer var go biz жашап атканча. Бул өтө кичинекей да. Sizge bizge çoң болгону менен өтө кичинекей. Бул жерден birinci asman бар 500 жылдык сапар. 500 жылдык сапар бул биздин баскан же болбосо машина менен айдаган сапар эмес. Алымдар айтат скорость света деп коет. Скорость светаны билесизби? 1 секундада 300.000 километр секундага кетет. Жерде мындай айланганы 40.000 эле километр бул. Канча экен? 40.000. Тегереги бар го? 40.000 да. 40.000де бир оборот кылып коесуң. Bir degende mına svet бар го? 7 жол тегерем коет экен да. Жерде канча жол тегерем коет экен? 7 жол тегерем коет. Мына светтин күчү, скоросту 300.000 километр. 1 секундда. Эми карап туруңуз. Ушуга окшогондун скоростунан 500 жыл. Ушу биринчи асмандын алдында жер совсем жок. Пайгамбарыбыз бирок мисал менен жакындатып түшүндүрүп берген. Ушундай бир ээн тала чөл. Африканын чөлү бар. Мейли бизге мына Казакстандын чөлүн деп коелу. Учуп кетип атсаңыз, самолет мененби, вертолет мененби, бир шакекти алып ыргытып жүрсеңиз, бинокль менен таппайсыз да. Дүрбү менен да таппайсыз. Табасызбы? Жер ошондой болуп калат да. Биринчи асмандын алдында жер ээн таладагы шакекти ыргытып жүргөндөй болуп калат. Birinci asman. Жерди бардык тарабынан курчуптап турат мындай. Жер бир жака илип койгон эмес биз. Жер оборот тегеренип кетип атат. 24 сааттын ичинде бир оборот кылат. 40.000 километр 24 саатта бир өтөт. Жердин тегерени 40.000 километрди мейлиби? Бир күндө тегеренет. Скорость күчтүү бу да. Бирок Аллага шүгүр, Алланын неаматы ушу үстүнөн учуп кетпейбиз да. Түшүндүрө алдымбы? Жер азыр айланып атат. Биз үстүндө жашап атабыз го? Уже же түшүп кетпейбиз, же учуп кетпейбиз да. Неге? Сила тяжести всегда притягивает вниз дейт. Тартылыч күчү бар го?
тартат да түбүнөчү. Асманга таштырсаңыз калып калабы же түшөбү? Я. Башыңызга түшүп берсе эле болду, ошо бирок ыргытсаңыз түшөт да барбыр. Ыргытсаңыз. Сен ылдыйга тартат да. Бул Алла Таала ушундай кылып жаратып койгон, жердин үстүнөнчү тартыш күчүн берипчи. Болбосо жер азыркындай оборот, катуу оборот да булчу. Биз үстүнө бирөөбүз да калбай учушубуз керек эле да. Түшүнөсүңөрбү? Үйүп туруш мүмкүн эмес эле, учуш керек эле. Бирок Алланын мээрими. Мен ушуну баардык жагынан асман, туган. Баардык жагынан асман. Мелби? 500 жылдык сапар болду. Биринчи асман, экинчи асман экөөнүн ортосунда 500 жылдык сапар. Экинчи асмандын алдында биринчи асманын 7 жериң менен баягы чөлдөгү шакек. 2-ден 3-кө, 3-төн 4-кө, 4-төн 5-ке, 5-тен 6, 6-тан 7-ге. Бардык ушундай. Элестетиңиз. Кете берет. Пиязга окшош. 7 жер, 7 асман бар го? Ошонун үстүндө курси деген бар. Аятал курсини окуп атпайсыздарбы? Ошол жерде мындай сөз бар. Васиа курсиюхус самавати вал ард. Алланын курсии 7 жер, 7 асманды өзүнүн ичине камтып алган. Курсийдин алдында 7 жер, 7 асманын чөлдөгү шакек. Курси деген Алланын махлугу бар. Андан чоң арш деген бар эми. Алланын трону. Арш. Зул аршил азим. Аллаху акбар. Ол арштын алдында курси плюс 7 жер 7 асман кыпын. Баягында чөлдөгү шакектей таппайсың муну.